Тарыхы болбой эл болбойт, тамыры болбой жер болбойт. Азыркы мезгилде элибизге жаңы көз караштарды, ойлорду сунуштоо менен биргеликте мезгил сынынан өтүп, элдин көкүрөгүнө уйган улуттук нарктуулукту, маданиятты таануу жана жандандыруу зарылдыгы бар. Ошол себептен алгач күнүмдүк жашоодо колдонулуп жаткан каада салттар тууралуу суроо салып көп. Илгери мен бала кезде үйгө бала болсом дагы, мисалы мен атам же апам жиберет да бунукуна барып кел деп. Ошондо улумундар, ортомундагы апалар, жеңелер үйгө кир нан ооз деген сөз бар болчу. Жок дегенде үйгө кир нан ооз деген. Ал эми чоң каада салттын бирине кирет да. Азыр эшигин канкылдатып атсаң дагы нан ооз эмес. Ар жактан дарбазага чыкпай туруп жооп берип коет. 40 чыгаргандан кийин бешикке салып кадимкидей каада салт кылып урпактан урпакка өткөрүп келишкен эне аталар. Мунун пайдасы аябай эле зор балага дагы, энеге дагычы. Себеби бала жылуу жатат, буту кол түз өсөт дегендей. Ар кандай оор сыркоодон сырткары болот, уйкусу тынч болот. Эне деле өзүнүн оокатын кылганга жакшы. Өйдө жактан келаткан киши, ылдый жактагы кишиге салам бериш керек негизи. Анан же болбосо ат менен келатса же эме келсе, жөө кишиге салам берген туура болот да биринчи. Кыргыз эли конок бейил келип, жакшылык жана жамандыкты эл чогултуп, таамсыздыруу менен өткөрөрү белгилүү. Адамдар арасында сый-урмат, ынтымак жана бири-бирине карата колдоо кыргыз каада салтынын негизин түзөт. Дал ошол той аштардагы каада салттар тууралуу ар тараптуу ойлорду да уктук. Бата алыш үчүн жана жаш балдар куят. Анан куйганда да шалкыратпай, мындай акырын жай куюш керек да. Ошондой анан таза жерге төгүш керек аны. Эл баспаган мындай бактын түбүнө төгүп койсоң болот да. Таза жерге төгүш керек да, анткени бата берип атат элдин баары. Конечно, жамгыр менен жерге көрөт, бата менен элге көрөт дегендей бата берүү, батаны менен узатуу абдан жакшы. Ата-энелердин оюндагыдай болуп, өзүнүн жүрөгүндөгү, көкүрөгүндөгү нерселерди айтып, баарын ошо 2 жаштын баш кошуусунда берген баталары жагат. Мисалы, кыз турмушка чыгып атса, сүйлөшкөн баланы тегин караш керек. Кыз дындагы тегин караш керек, кандай анын ата теги деп да ушинтип айтышчу элек бизге. Анан ата тегине чейин териштирбейли азыр. Экөө бири-бирин сүйүшсө эле үйлөнүп жашоо уланып атпайбы. Баягы көчмөн калппыз да, мал менен жүргөн улуттардын бирине киребиз. Ошол малды дагы сойгондо ошонун жиликтегенин бар өзүнүн орду менен да. Улууга кайсыны тартыш керек, ортомунга кайсыл, кичилерге кайсыл. Ошонун баары өзүнүн орду бар. Эл арасында кыргыз нарктуулугун кайсы мезгилде, кантип жана эмне себептен жоготуп жаткандыгы тууралуу да түрдүү пикирлер айтылды. Союздун маалында 70 жыл адашкан жолдордо жүргөнбүз да. Ошол жолдор таасири азыр тийип бүгүнкү күнү алыстап калганбыз. Азыр кайра келатат. Буюрса дагы 30 жылда кыргыздын каада салттары кайра өзүнүн калыбына келет болуш керек деп ойлойм. Биз такыр эле акчага алданып, эмне болуп калдык биз? Көрпенде болуп калдык да мындай эчтеке. Акча эле көзгө көрүнүп, мындай адамбы же адам эмеспи мындай ылгабай калдык. Ушундай да мен түшүнүгүм боюнча. Биз светский обществобуз дейт. Биз светскийден мурун биз кыргызбыз да. Учурда байкалып жаткандай, жаштар арасында этно стилде кийинүү, кызыгуучулук менен эне тилин үйрөнүү, эски кыргыз обондорун, аспаптарын жандандыруу менен чыгарма жаратуу популярдуулукка ээ болууда. Каада салтына кызыгып, тарыхын, маданиятын үйрөнүүнү каалагандар үчүн кеңеш айтып кеткен тургундарыбыз да болду. Алар нарктуулуктун алсыздаганына улуумун менен жаштардын арасындагы алаканын жоктугу себеп болууда дешет. Жаш муун ушу аталар менен келип ушул жерде шахмат үстүндө баарлашып, каада салт ушу жерден деле сүйлөшүп, баарлашып, бир нерсе баягы жакшы нерселерди үйрөнүп кетсе болот. Кыргыз маданиятынан тамган тамчылар дейт. Мында ошо Исмаил Кадыров жазган китеп, мында ошо атайын ошо каада салт, үрп адат, баардык нерселер кыз узатуу, мына калың, сеп, келин алуу, бүт ушундай салттардын баары ушул китепте берилген да. Ушул китептен тапса болот. Кыргыз нарктуулугу кеңири түшүнүктөрдөн, ал өзүнө эбегейсиз тарыхты, адам баласы жарык дүйнөгө келип, акыркы сапарга узоосуна чейинки үрп адаттарды камтыган. Сиз да өзүңүз билген кыргыз баалуулугу тууралуу оюңузду калтырыңыз.